Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Кимди нече көп башкача жел чыгарып жаткан болсо, бул видео ошол адам үчүн. Жеке менин көз карашымда медицинадагы эң кыйын татаал нерсе бул диагнозду аныктоо. Анткени сиздин диагнозуңуз аныкталчу болсо, кайсы гана врач болбосун сизге толук кандуу жардам бере алат. Бирок эгер сиздин ооруңуз так аныкталбаса, өтө күчтүү врач дагы туура дарылоо планын түзүп бере албайт. Ошол себептүү канча убакыт кете турган болсо дагы, канча баракерчилик боло турган болсо дагы эринбей диагнозду аныктоого аракет кылыш керек. Бизде өтө көп ушундай бейтаптар бар да. Менин бөйрөгүмдө бар экен, менин боорумда бар экен, менин уйку безимде бар экен, менин жүрөгүмдө бар экен деп келишет да. Ушул сөздөрдүн бардыгы өтө туура эмес. Эгерде врач сизге ушинтип айткан болсо, мисалы сиздин ашказаныңызда бар экен дей турган болсо, менин ашказанымда эмне бар экен, кандай диагноз деп такташ керек. Анткени жөн эле бар экен деп койгон сөз бул эч кандай бир далили жок сөз да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кайсы оору болсо дагы, мисалы муун оорусу болобу, же дагы башка системалык, мисалы гормоналдык оору болобу, толук ушул диагнозду аныкташ керек. Мисалы үчүн, ошол менин зообум бар экен деп келишет да, анан зооптун дагы чындыгында 10дон ашык түрү бар. Ушул дал сиздин диагнозуңуз кайсы экендигин билчү болсок, сизге дагы туура жардам бере алабыз. Жалпы эле бейтаптарга бул сөз сиздин ушул кайсы жериңизде бар экендиги айтылса дагы, так диагноздун атын сураңыз, ошондо сизге толук кандуу жардам берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Сиз дагы туура аракет кыласыз. Анан дагы бир маселе бар. Жада калса сиздин ооругуңуз так аныкталса деле, ошол сизге дарылануу планы түзүлсө деле, жана сиз баарын кылсаңыз деле баары бир айыга албашыңыз мүмкүн. Буга алып келген дагы бир фактор бул ушул сиздин ушул организмиңиз бөлүп чыгарган кандайдыр бир компоненттер же болбосо сырттан түшүшү керек болгон кандайдыр бир компоненттердин, балким витаминдердин жетишсиздиги деле себеп болуп, сиз канча дарылансаңыз деле айыга албашыңыз мүмкүн. Ошол себептүү ушул эки маселени терең карап чыгыш керек болот. Биринчиден ушул диагнозду аныктоо керек. Экинчиси болсо сизге кандайдыр бир компоненттер жетишсиз болуп жатабы, же болбосо сиздин ооруңузга алып келген себеп эмне деген ушул суроого жооп болушу керек да. Ушул суроолорго жооп болгондон кийин Кудайым буюрса толугу менен айыгып кете аласыздар. Бүгүн сиздерге ушул өтүдө айтылгандай демек ичегидеги оору тууралуу маалымат бермекчимин. Дарегиме сурагандар көп болот экен, комментарийге акырында айтамын. Азыр болсо ошол негизги маселеге өтө берели. Иштин көпкөнү бул албетте ички чегилерде болуп жаткан сезгенүүлөрдөн кабар берет. Ошол жерде болушу керек болбогон микроорганизмдердин жашап жаткандыгынан кабар берет. Жакшы билесиздер, буга чейин көп эле жолу айтканмын, бизде жоон жана ички чегилер бар. Жана биздин ушул тамак сиңирүү органыбыз ички чегилер болуп эсептелинет. Ал эми жоон ичеги болсо, тамак ашыктын калдыктарын сыртка алып чыкканга, ошол жерден керектүү болгон анча мынча нерсе калса ошолорду деле алып калып, мисалы сууну алып калып, керексиздерди сыртка чыгарып жиберүүгө жардам бере турган орган. Тамак сиңирүү болсо ички чегиде жүрөт. Ички чегибиз ошол биздин денебиздеги узун болгон органдардын бири. Негизгиси десек дагы болот, кан тамырлардан кийин 6 метрге чейин болот да ички чегинин узундугу. Ошол жерде тамак сиңирүү болот. Анан негизинен ушул ички чегиде микроорганизмдер жашабайт. Жашаган болсо, демек бул жерде сезгенүү болуп жатат, ооруп жатат. Ушуну дарылашыбыз керек. Негизи бизде ички чегилер тууралуу анчалык сөз боло бербейт го. Көбүнчө жоон ичеги, андан ашык кетсе ашказан, 12 чеги деген эле ушул сөздөр айтылып, ички чеги жалпы ушул анын ичиндеги көйгөйлөр тууралуу сөз боло бербейт. Ички чеги дагы сезгенет. Жана буга алып келген негизги факторлордун бири өйдө айтканымдай ошол жерге түшкөн микробдордун
өрчүп кетүүсү. Эми ичке чейге микробдор каяктан түшөт? Жоон ичегиде микробдор жашайт, бирок алар ичке чейге түшпөйт. Анткени ортодо клапан бар, тосулуп турат. Ошол себептүү ичке чейге жоон ичегибизде микроб түшүп калбайт. Каяктан келет? Өйдө тараптан келет. Ашказан аркылуу биз жеген тамак аштын курамындагы миллиондогон микроорганизмдер ичке чейге түшүп калат. Буга алып келген эки себеп бар. Биринчиси бул кандай? Мисалы сиздер жакшы билесиздер, биз жуубай эле алманын сыртын жей беребиз. Кээде идиш таза болбосо дагы, анчалык таза болбосо дагы ошого тамак салып жей беребиз. Мындай факторлор көп эле болот деп ойлойм. Бир гана ушул тамакта эмес, нанды деле мисалы коюп деле, мисалы базарларда дагы нандарды коюп коет, үстүн жаппайт, бирок биз алып келип жей беребиз. Негизи алга толтура микробдор түшөт. Толтура микробдор түшөт, көзгө көрүнбөйт. Бирок аны жей беребиз, эч нерсе болбойт. Анткени биз жеген тамак аштын курамындагы микробдорду биздин ошол ашказаныбыздагы туз кислотасы толугу менен жок кылат. Эгер ал жок болбой турган болсо, демек биздин ашказаныбыз жакшы өзүнүн кызматын аткара албай калган болот. Мындайча айтканда, туз кислотасын керегинче бөлүп чыгара албай калган болот. Ушул биринчи себеп. Эгерде ашказандын туз кислотасы аз бөлүнүп чыгып жаткан болсо, анда биз себер болобуз, микроб ичке чейге түшөт. Экинчи фактор. Эгерде ашказанга түшкөн тамак аштын курамындагы микроб ашказандан өлбөй өтүп кете турган болсо, бизде дагы бир фактор бар. Бул өт суюктугу. Өт суюктугу дагы көп кызматтарды аткарат. Ошонун бири бул организмге түшкөн микробдорду жок кылуу. Демек биринчи ашказанда микробдор жок болот. Жок болбой калса, айрымдары калып кетсе, мисалы миллиондон 100 миңдасы деп коелу, ал ичке чегиде жок. Ошол 12 чеге түшкөндө тамак аш, ошол жерде өт суюктугу кошулуп, ошол жок болот. Өт суюктугу жетиштүү болбой калышы мүмкүн. Ошонун эсебинен биздеги микроорганизмдер өлбөй калып ичке чейге түшөт жана ошол жерде өрчүйт. Уну синдром избыточной бактериальной рост деп коет. Ичке чегиде микробдор көбөйөт. Ошонун эсебинен биздин ичке чегибиз сезгенет, ичегибиз көгөт, анан маселе жарала берет. Эмне кылышыбыз керек? Албетте бул микроорганизмдерди жок кылууга аракет кылышыбыз керек. Кантип айыгабыз? Албетте бул жерде дарылоо планынын дагы протокол боюнча ошол өзүнүн тартиптери бар. Мисалы, жакшы билесиздер, кайсы жерге микроб түшсө деле антибиотик терапия кылынат. Бирок биз буга шашылбашыбыз керек. Эң оолу ашказандын жана өттүн кызматын жакшыртышыбыз керек. Анткени буларды дарылабай туруп биз ичке чейге жардам беребиз десек, баары бир кийин айыккандан кийин деле кайра кайталана берет. Ошол себептүү биринчи кезекте ашказанга шылаңы жутуп көрүңүздөр. Ал жерде сезгенүүлөр барбы, жокпу, ошону караш керек. Эгерде гастрит болсо, ашказанда жара болсо, ошону биринчи кезекте толук айыктырабыз. Буга 1 айдан 2 айга чейин убакыт кетет. Андан кийин өттү караш керек. Өттө дагы сезгенүүлөр болсо, аны дагы дарылайбыз. Ага дагы 1 айдан 3 айга чейин убакыт кетет. Буларга өзүнүн диеталары бар. Мисалы, өт ооруп жаткан болсо, ашыкча майлуу тамактарды жебей туруш керек болот. Кыскасы, ашказанды дарылайбыз, 12 чегин дарылайбыз, өттү дарылайбыз и уйку безибизди дагы дарылап коюшубуз керек. Ашказан астындагы безибизди караш керек. Ушуларды толук жакшыртып алгандан кийин, андан кийин ичегине дарылоого киришебиз. Ошондо Кудайым буюрса, биз ушул ич көпкөндөн кутулуп кете алабыз. Ич өткөктөн дагы кутулуп кете алабыз. Эмнелер сунушталат? Ушул ашказандын туз кислотасы негизи ашказан жакшы болгондон кийин өзү эле калыбына келе берет. Көбүнчө туз кислотасы кимдерде жетишсиз болот? Көбүнчө жанагы эки түрдүү гастрит бар. Биринчиси гиперацидный деп коет, ашыкча туз кислотасы бөлүнүп чыккан. Экинчиси ошол туз кислотасынын жетишсиз бөлүнүп чыгышынан болгон гастрит. Эгерде ушул туз кислотасы жетишсиз болуп жаткан болсо, баарыңыздар жакшы билесиздер, жана бака жалбырак ашказанга дары деп коюлат. Ушул диагнозду тактап туруп, чын эле ушул туз кислотасы
жетишсиздигинен болгон гастрит болуп жаткан болсо, ошол бака жалбыракты жесе болот, колдонсо болот. Бирок эгерде маселе ушул туз кислотасынын жетишсиздигинде болбой жаткан болсо, анда бака жалбыракка киришпеңиздер, жебеңиздер, колдонбоңуздар. Көбүнчө эле ушинтип ушул туура эмес маалымат чыга берет да. Ашказан ооруп жатканда сен бака жалбыракты сунуштап жатасың деген ушундай фактылар боло берет. Негизинен бака жалбырак сунушталбайт ашказан ооруган болсо. Эгер туз кислотасы жетишсиз болсо, ошондо сунушталат. Негизи сунушталбайт. Анан дагы бир ушул продукт бар. Бул баарыңыздар жакшы билген алма уксузу. Алма уксузу дагы туз кислотасын бир аз болсо дагы ошол көбөйтүп бергенге жардам берет. Качан колдонобуз? Качан ашказанды дарылап бүткөндөн кийин, ашказан жакшы болуп калгандан кийин 2-3 ай өтүп, анан ошону күндө 1 маал, 2 маалды азырактан 1 чай каштан ичип турсак, бул туз кислотасын көбөйткөнгө аз болсо дагы шарт түзүп берет, микробдор толук жок боло берет, тамак аш менен келген. Анан эгерде ашказанга жардам бердик деп коелу, жакшы болуп калды, эми дагы деле баары бир маселе уланып жатат, анда эмне кылыш керек? Өткө дагы жардам беришибиз керек. Урсо-дезоксихолевая кислота деген капсулаларды алабыз дагы, иче баштайбыз. Анткени булар дагы эмне кылат? Микробдорду толук жок кылат. Значит, өтө жетишсиз болсо, ошону толуктап көбөйтүш керек да. Ага өйдөдө айтылган кислота жардам берет. Муну сырттан капсула түрүндө алабыз. Каалаган аптекабызда толтура бар. Эң жакшысы мен билгенден Урсасан деген капсула 250 миллиграммдан 2 маал тамактан 5 мүнөт мурда 3 айга чейин ичип туруш керек. Ошол дагы туз кислотасын көбөйткөнгө жардам берет, баардык микробдорду жок кылат. Ошонун негизинде биздин ичебиз дагы айыгат. Бул учурда ашказан жакшы иштеп жатат, өт жакшы иштеп жатат, демек микроб өзүнөн өзү эле жоюлуп кетет дагы. Бара ичкечегибиз жакшы болуп калат. Антибиотик ичкенге деле муктаждык болбой калат балким. Бирок табигый антибиотиктерди колдонуп турсак болот. Мисалы, эмне кирет аларга? Прополис, жип-армончок, имбир, чеснок, бал. Кайсынысы сизге жакпай турган болсо, колдонбой эле коюңуз. Жага тургандарын аз-аздан колдонуп турсак болот. Ашказан өттү дарылап бүткөндөн кийин бирок кошо колдонсок, бул табигый антибиотик болуп, керексиз микробдордун баарын жок кылып салат. Ушул ашыкча болуп жаткан жерден. Ушуларды дагы колдонушту мен сунуштаймын. Дагы бир рет айтам, ашказан айыккандан кийин, себеби ашказан ооруп жатканда ичсеңиздер, аларды ашказан дого бетер оорутат. Ошондуктан ушундай иш-чараларды кылыңыздар. Кудайым буйрса, сиздер ушул иштин көпкөнүнөн, ушул ашыкча, ушул кээде ич өткөк болот, кээде көбүрөөк ушул жел чыгарасыздар, ушулардын баарынан айыгыш үчүн өйдөдө айтылгандардын баарын аткарыш керек болот. Бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды айткым келди. Мага ушул көрүнгөнү келиш үчүн, же болбосо мен иштеген ооруканада жатып дарыланыш үчүн, ар кандай оорулар боюнча терапиялык багыттагы 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. Анан суроолоруңуздар калып кеткен болсо, өйдөдө айтылган маалыматтар боюнча суроолор калыптанган болсо, комментарийге жазып койсоңуздар. Сиздердин суроолоруңуздардын негизинде доктор Аманбаев Instagram баракчасында видео чыгарам.